Doğrusu. Şalka baykuş da. O malдар stresli nege çıktı tanımladım. Aran gelip atsa tamam. Kendi sen çıkarasın Tonguyuktun torundan. Gel tak. Muhaga tamaşa otpayı. O fit nege var ekan. Sıktı oldu. Koyup alıp çık. Bunday lekanı bilet olmaz mı? Просто kalsın. Hayda. Muhakkis. Oo. Muhakkis. Hey. Cuma çıkmak istiyorum. Учурда биздин президентибиз айтпай да коеюн, бир өлкөгө барды дейт. Биздин киминди ырдаганда таң дегенде дейт, куштар учуп кетти тараптап тургандары. Анан кийинки өлкөнүн тосуп алып аткан өлкөнүн кимин ырдаганда сонун дейт, кайра куштар келип конуп калды дейт. Ескертүү катары айта кетелик, мына биз оякта жол жээктеги баардык таштандылардын баарын 6-күн сайын тазалашып, мектеп окуучулары, мугалимдер чыгышат. Болбой эле кайрадан эле бир жума өтпөй ушундай таштандылар жол жээкке толо баштайт. Муну ким кылат туугандар? Урматтуу кыргыз элим, биздин азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциялык стөлкө пересадка менен болгону жатат. Сиздердин жардамыңыздар керек болуп муктажбыз. Зыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул М-банк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Ушул биз Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызым басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Муну баягы эле өтүп баратып айдоо автоунаанын ичиндеги жүргүнчүлөр кылат да, мындай тамеки ар нерсени ар кайсакка ыргытып кеткен адатка айланып калды да кийинки күндөрү. Баягы ушул жерди булгаган адам өзүнүн жан дүйнөсүн булгаган менен эле барабар да. Караңыздарчы. Мына бул жагына дагы болгондой эле өтүп көргөзөйүн туугандар. Ол жактын баардык таштандылар. Шуну бир видео көрүп аткандар болобу, мүмкүн муну байкабай ыргытып алгандар болобу, ушуну бир таштандын ыргытпай автоунааңыздардан эле бир жерге чогултуп ыргытыңыздар деп дагы бир өтүнөлү. Туугандар, мына караңыздарчы. Кеңештин депутаттары нотасын таппай калган музыканттар болуп калышты. Мына кеше желекти алмаштырышты эле. Бүгүн кийимди алмаштырабыз деп турат. Эртең кирип жакпай калышы мүмкүн. Бүрсү күнү бул жүрүштө Кыргызстан деген ат жакпай калышы мүмкүн. Булардын баарын алмаштырабыз деп чыкты да эртең таң калбайм да. Булардын кабыл алган мыйзамдарын ой жүгүрүп көрсөк, элдин чөнтөгүнө күч келе турган, мисалы салык тууралуу, айып бул салмай, эркиндик чектемей, сөз эркиндигин чектемей сыяктуу эле мыйзам долбоорлордун тегерегинде иш алып барып калгандай. Элдин муктаждыктарын, жашоо шартын жеңилдете турган, муктаждыктарын чечип бере турган мыйзам долбоорлору калбай калгандай да. Ушундай ушул окшом майда бараттар менен алектенип калышты да. Көтөргөн маселелерин көрсөң кээде күлкүң келет. Буларды жогорку кеңеште атоого ооз барбайт. Буларды жогорку кеңештеги бийликтин кнопка баскыч нотариусу десек туура болот. Ушунун баардыгын, ушундай көрүнүштүн баарына биз эл өзүбүз күнөөлүүбүз.
шайлоого барбай коебуз. Мен барганда эмне өзгөрмөгөн эле деп коебуз. Жанагы добушун саткандар менен шайлоого барбай койгондордун айырмасы жок. Экөө тең кайдыгер. Ошон үчүн биз ушу шайлоодо өзүбүздүн күчүбүздү көргөзүп, туура тандоо кылып алышыбыз керек. Милдеттүү түрдө барып, каршы болсо каршы деп, тандаган кандидатыбыз болсо тандаган кандидатка же партияга добушубузду беришибиз керек. Бардыгыңыздарды ушул келе жаткан шайлоого, ушул азыркы учурдагы үгүт иштери жүрүп атат. Жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна активдүү катышып берүүңүздөрдү өтүнөм, жана баарыңыздарды чакырам. Ne kılıp geldin? Nasıl hep gelip de yoldur. Yol key bolup kalktı da. Seterdin ha musurlar joldun. Ova? Hep karacık hep ne deydi? Haha hep gelip de yoldur. Jol taza kılıp koydun mu? Ova. Allah. Пробка. Детос бері 6 ашу. Бүгін 28 октябрь 24 жыл. Saat tаңғы 7-тен 15 өтті. 130 километрден 124 километрге шейін автогрейдермен ачык алат. Севердағы. Бері 6 ашу. 28 октябрь saat 1:31 өтті. Северде 133 километрден 124 километрге ачык. Бүгүнкү күнү Кумтөр бул чынында бюджетти толтуруп, мамлекеттин финансылык кубаттуулугун камсыздап турган бир булак айланды да. Анткени бардык салыштыруу жолу менен өлчөнөт да. Алсак 24-жылы ошо 9 айда Кумтөр 10 миллиард сом берген экен. Кумтөр ишканасы. 23-жылы Кумтөр 194 миллион доллар киреше табабыз деп план коюп, бирок 302 миллион доллар киреше менен чыккан экен. Ошол эле 2022-жылы 32 миллиард сом бул салык анан социалдык милдеттенмелер менен жапканда. Эми салыштырып көрсөңүз 2009-жылдан 2022-жыл ортодо 13 жылда Центерадан биз болгону 101 миллион доллар алган экенбиз. Айырмасы акыркы 3 жылда бул 660 миллион доллар болуп атпайбы? Демек, Кумтөр бул бүгүнкү күнү улуттук баягы бюджетти толтуруп турган, чынында эле мамлекеттин кубаттуулугун камсыздап турган бир долбоорго айланды деп айтсам болот. Быйыл түшүм жогору болгон үчүн Сокулукта эл кызылчаны абдан көп алып келип өткөрүп жатышат. Завод бул жылы жалпысынан 360 миң тонна кант кызылчасын кайра иштетүүнү максат кылууда. Ушу ишкананын биз турган бир эле кабыл алуу пунктунда 70 миң тоннадай кызылча жыйналып турат. Сокулукта кызылча аянты былтыркы жылга салыштырмалуу азыраак айдалганы менен көбүрөөк түшүм жыйналды. Талаадан дароо заводду көздөй ташып келишет. Кызылчанын көптүгүнөн улам кабыл алуу пункту жылдагыга салыштырмалуу эрте ачылган. Күндө иштей турган убакыты да 4 саатка узартылды. Быйылкы 2024-жылы жалпы Сокулук районуна 2358 гектар жерге кант кызылчасы айдалган. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл түшүмдүүлүк жогору. Эртең мененки 8-тен кечки 10-го чейин график боюнча тапшырылып атат. Заводко күн сайын кызылча жүктөлгөн 150дөй унаа кирип жатат. Көп деле кармалбайт, көп болсо 1 минут 2 минут кармалат. Задержка болуп калат кээде, бузулуп калат. Жамгыр жаап калат деп айткан. Өткөн аптада кызылча ташып келгендер кезегин күтүп 2 күн бою турушту. Ишкананын алдында топтолгон унааларды азырда көрүүгө болот. Бирок салыштырмалуу абал жөнгө салынды. Погодадан заводдун ичи лай болуп калды, ошон үчүн тыгылып калышты машиналар, ошондон 2 сутка атак. Суткасына бир рейс. За 1 тонну платят по 550 сом. Сутки ночуем, оставляем машину, на следующий разгружаемся. А в сутки сколько вы рейсов делаете за день? За один день один рейс делаем. Ну, 1 сутки, да. Сегодня, если поставил, приехал, на следующий день разгружается.
Сокулуктагы Кошой заводунун кубаттуулугу 1 суткада 3000 тонна кызылчаны иштетүүгө жетет. Дыйкандар менен атайын келишим түзүлгөн. За каждую тонну свеклы мы платим 6 тысяч. Кызылчанын тоннасын 6000 сомдон сатып алып жатабыз. Дыйкандар кааласа акысын акча менен эмес, кумшекер менен алышса болот. Быйыл кызылча айдалган аян былтыркыдан азыраак болгонуна карабай, 50%га көп топтойбуз деп болжоп жатабыз. Кызылча негизинен Чүй менен Талас облустарында көп өстүрүлөт. Өткөн жылдан баштап Ысык көлдө да гектарлап эккендер болду. Сыны эретинде жакшы эле. Эми көптөгөн кемчиликтер болду. А дегенде дыйкандар түшүнбөстүк болду. Кийинки жылы эгер Ысык көл дыйкандары быйыл 58 гектар эгилди. Эгер 300 гектарга жетсе, Кайынды кант акционердик коому балыкчыга кант кызылчасын кабыл алуу пунктун куруп берет. Быйыл 13500 гектар жерден кызылча алынып жатат. Жалпы өлкө боюнча 900 000 тонна түшүм жыйналары күтүлүүдө. Андан 110 000 тонна кумшекер өндүрүлөт. Былтыркы жылдан калган кант кызылчасынан дагы 10 000 тонна кумшекер болот. Керектөө биздики жалпы кондитерди кошо эсептегенде кумшекер болгон керектөө 153 000 тонна. Ал эми кумшекердин өзүнө 120 000 тонна. Быйыл ошо 9 000 тоннадан 110 000 тонна кумшекер алсак, өткөн жылдын калдыгы бар. Ошо менен 120 000 тонна болуп, быйыл кумшекерге болгон керектөөнү республикабызда толук камсыздалабыз. Жалпы кант кызылчасында 3000ден ашык дыйкан фермерлер эмгектенишет. Түшүмдүүлүгү биз божомол боюнча эң жакшы көрсөткүч мурунку жылдарга караганда. Ортосо гектарынан 614 центнерден алынып атат. Былтыркы жылы 474 болгон. В этом году отличный урожай у всех. Минимум, самое мало 50 тонн с гектара. Түшүм абдан жакшы болду. Эң аз дегенде эле 1 гектардан 50 тоннадан алып жатышат. 100 тонна алгандар бар. Мунун негизги себеби суга суунун жетиштүү болгонунда. Жаан-чачын түшүмгө жакшы өбөлгө түздү. Кошой менен Кайыңды кант заводдору кызылчаны иштетүү үчүн негизги ишканалар. Кумшекер калк эң көп керектеген. Баасы мамлекет тарабынан жөнгө салына турган негизги 9 товардын бири. Мындан улам өлкө өзүн-өзү камсыз кыла турган көлөмдө өндүрүү зарылчылыгы узак жылдардан бери айтылып келген. Калугул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы.